Assalamu алейкум, урматтуу замандаштар. 2 күндөн бери Нарындагы ачылган жаңы мектеп, Заманбап контейнер мектеп жөнүндө аябай сөз болуп атат. Мен Нарындык катары сиздерге айтып коеюн. Анын себептери бар. Биз Нарын эли тарыхка маани берген элбиз. Биз ошол согуш учурунан бери келаткан, атабыз окуган, атабыздын атасы, чоң атасы болуп окуган мектепти, тарыхый маанидеги мектепти кандай болсо эчтекесин короп тийгизбей, эч нерсе кылбай, ошол турушу менен кийинки урпактарга тарых музей катары өткөртүрөйүн деп чечтик. Ошон үчүн контейнерде окуп атабыз. Бирок контейнерде окуганыбыздын дагы өзүнчө дагы кандай бир жолдор бар. Мына элестетип көрүңүздөр. Азыр сиздер 5 этаж мектептин ичинде жакшынакай кылып баардык шарттары бар жерде окуп атасыздар. Бирок Кыргызстандын жаратылышын окуйн десеңиздер, мугалим сиздерге картаны алып келип, картадан көрсөтүп атат. Мынакей деп. А биздики андай эмес. Биз эртең сөмкөл жөнүндө окуй турган болсок, ал жерге 4 контейнерди жакшынакай кылып Салымбек байкем бир төлөт менен жеткирип алып барып сөмкөлгө коюп берет. Биз эшикке, контейнерден эшикке чыгабыз дагы, агайыбыз айтат: "Мынакей, карагылачы, сөмкөл деңизден келген 3000 баланча 1000 метр бийиктикте турат" деп сөмкөлдүн өзүнөн окутса. Дүйнөдө дагы мынчалык окуу методикасы жок, караңыздарчы. Ал эми сөмкөлдө окуп бүткөндөн кийин кайра бизди Аксай арпага Аю корпорациясы жеткирип берет. Караңыздар, ал жерде биз чабандар менен аралашып алып, жакшынакай кылып окуп, практика заодно, эгер курсагыбыз ачып калса, акыл майкебиз нан жеткирип берет дегендей. Бизде көп бизден Нарындан чыккан азамат жигиттерибиздин баары бар. Алар бизди талаада калтырбайт. Ошон үчүн эч кейиңиздер, баары жакшы. Анан бир эле нерсе, жарыя сиздерге айтып кое берейин. Бизге ошол 4 контейнерге директор, анан 4 мугалим керек болду. Азыр деле мугалимдерибиз бар. Бирок контейнер тар болгондугуна байланыштуу кичине ыңгайсыздагы шарттар болуп атат. Белки чоң мектептегилердей отура албай атабыз. Эгерде мындай отургучтар эки жакка коюла албай, ортого бир отургуч, узун отургучту коюп туруп, анын чекесине мындай тойдо отурган сымалындай тегеректе отурабыз. Эгерде акырындагы бала сабак айта турган болсо, аны доскага чыгарыш үчүн чекесинде жол жок болгондугуна байланыштуу ага чейинки отурган 10 окуучу эшикке чыгат дагы, тиги баланы доскага коюп коюп, кайра кирип, өздөрү отуруп турушат. Ушундай жолдор бар. Анын үстүнө контейнер ушундай болот экен, эшик ачсаң суук болот экен, эшик жаап койсоң аба жетпей калат экен. Ошол себептен бизге мугалимдер, Рахман Разыковдой болгон чоңураак мугалимдер кереги жок. Себеби алар дем алганда отурган окуучуларга дем жетпей калып, баштары айланып, аларды эшикке алып чыгып кичине дем алдырып кайра алып кирип атабыз. Ошон үчүн мүмкүн болсо мага окшогон менден кичинерээк болгон мугалимдер болсо биз менен байланышкыла. Биз ошол президенттин аймакты өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы дегенди биз санариптештирүү эмес, контейнештирүү деп аракет кылып жаңы бир өзгөчө кадамдарды баштадык. Мугалимдер бизге аябай керек болуп атат. Байланышыңыздар.